Тайгараев аймагынын Даданбаев көчөсү 30 жылдан ашуун убакыттан бери чаңы асманга сапырылып, чуңкурларга толгон жол болчу. Мындан улам жашоочуларга жолдо жүрүүдө ыңгайсыздыктарын жаратып келген. Биз биринчи келгенде таштак, ылай, баткак болчу, сууну наяктан кампадан очередте туруп алат элек. Кудайга шүгүр, ушинтип бизде неме депутаттар бар экен, эл журт мынантип бар жоголуп жолдорду оңдоду, айлыбыз оңдоду, мектебибизге барганда асфальт менен барып атат. Балдарыбыз баткакка она парчеле. 30 жылдан ашып кетти. Бу эшек эмес, ат эмес, машина үркүп кача турган болчу, чуңкур. Түндөсү басыш кыйын эле. 30 жылдан бери ушу Таштын Сел канал көчөсүндө чуңкурлар эле. Азыр мына бүгүнтөн баштап асфальт болуп калды эми. Жымылдап эле калдык. Шаарда жүргөндөй эле. Эң сүйүнүч ушу бизге. Мына ушу биздин айыл өкмөттөргө, мэрибизге, депутаттарыбызга чоң рахмат ушунча эстеп, ушул асфальтты куруп бергенге. Аталган көчөнүн ачылуу аземине катышкан Жалал-Абад шаардык кеңешинин төрагасы жергиликтүү жашоочуларды жолдун ачылышы менен куттуктап, аткаруу бийлиги менен биргеликте шаардын борбордук көчөлөрүнө, четки аймактардагы ички көчөлөргө да асфальт төшөө иштери жүрүп жатканын белгиледи. Мамлекетибизде өсүп өнүгүү болсун, ынтымак болсун шаарыбызда. Дайым ушундай жолдорубуз асфальт болуп, ушул жолдор көп жыл кызмат кылган жолдордон болсун сиздерге. Аталган көчөнүн узундугу 1 чакырым, туурасы 5 метрди түзөт. Курулушка жергиликтүү бюджеттен акча каражаты жумшалып, асфальт төшөө жумушун Жалал-Абад шаардык мэриясынын жол башкармалыгы жүргүзгөн. Бул көчө Тайгараев аймактык башкармалыгында жайгашкан. Даданбаев көчөсү. Бул жергиликтүү бюджеттен болуп атат. Азыр эми шаар боюнча жалпы 13 километр тротуар берилген бизге, биздин ишканага. Анын азыркы күндө 3 километрден ашыгын бүттүк. Кудай буйруса, ушул сезон бүткүчөктү, күз айларына чейин ушул болушунча аракет кылабыз. Андан сырткары 15 000 квадратка ушундай асфальт төшөө иштери бизге тапшырылган. Анын бир жарымынан өтүп калдык. Кудай буйруса, дагы ушу берилген тапшырмаларды дагы мөөнөт бүткүчөктү аткарганга аракет кылабыз. Белгилей кетсек, Жалал-Абад шаарында быйыл 13 чакырым тротуарга жана 20 чакырым жолго асфальт төшөө пландалган. Бүбүсара Орозалиева, 7 канал, Жалал-Абад.